Саламатсыңарбы балдар? Баардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү 5-күнкү тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Эрежелерибизди кайталайбыз. Дене көнүгүүлөрүн жаса. Самын менен колуңду жууп тур. Жемиштерди жууп жегин. Үйдүн ичин желдетип тур. Кийимиңди таза карма. Демек ушул эрежелерди аткаргандарга азаматсыңар демекчимин. Анда эмесе балдар, тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тарбиялык саат сабагыбызда биз Султан Махмуд жана уурулар аттуу жомок менен таанышып, андан өзүбүзгө тарбиялуу жактарын билип алабыз. Кана эмесем балдар, сабактын темасы менен таанышабыз. Кечирим жамандыктан кайтарат деп аталат. Сабагыбыздын максаты уурулук жаман адат экендигин билип аласыңар. Кечиримдүү болууга үйрөнөсүңөр. Жомоктон тормуштук сабак ала аласыңар. Анда эмесе жомокту угабыз. Султан Махмуд бир күнү жалгыз түн ичинде шаарды аралап жүрүп, бир топ ууруларга жолугуп калат. Алар падышаны тааныбай, ким экендигин, түн ичинде эмне кылып жүргөндүгүн сурайт. Султан Махмуд аларга: "Мен да силердин бириңермин" дейт. Уурулардын бири алдыга чыгып, "Кана ар ким өзүнүн өнөрүн көрсөтсүн" дейт. Ар бири өнөрлөрүн көрсөтө баштайт. Бири: "Эй достор, менин өнөрүм эки кулагымда. Ит үргөн болсо эмне дегенин түшүнөм" дейт. Уурулар аны тоотпой күлө башташат. Бир ууру: "Менин өнөрүм болсо көзүмдө. Түн ичинде кимди көргөн болсом, аны күндүзгүдөй тааныймын". Башка ууру: "Менин өнөрүм колумда. Колумдун жардамы менен тешиктерге да кире алам" деп айтат. "Менин өнөрүм мурдумда. Себеби топуракты жыттап көрүп, астында же үстүндө акча бар экендигин биле алам" деп бирөө мактанат. Акыркы ууру болсо: "Менин уурулугум да алаканымда, тырмагымда" деп айтат. Кезек эми падышага келет. Баары ага бурулуп: "Кандай өнөрүңдүн болгондугун айт" деген таризде күтүшөт. Ал: "Менин өнөрүм болсо сакалымда. Сакалымдын жардамы менен күнөөсү бар адамдар жазаларынан кутулат". Уурулары муну угуп таң калгандыгын жашыра албай турушканда, Султан Махмуд: "Күнөөлүүлөрдү желдеттерге тапшырган убакта деле сакалымды колдонуп кутулуп кетем". Муну уккан уурулар: "Биздин башчыбыз сен бол. Башыбызга кыйынчылык келгенде сенин жардамың менен кутулуп кетели" деп биргеликте жолго чыгышат. Султан Махмуд: "Эгер чын эле мен силерге башчы болгон болсом, анда менин артыман жүргүлө. Барып падышанын казынасын тонуп келебиз" деп айтат. Баары чогулуп алып, падышанын сарайын көздөй жол алышат. Жакындап калган учурда иттин үргөнү угулат. Иттин тилин түшүнгөн ууру бир аз угуп туруп: "Бул ит падыша силердин араңарда" деп жатат дейт. Топуракты жыттаган ууру: "Бул жер жесир аялдын үйүнүн орду" дейт. Дагы бир аз жыттап көргөн адам: "Падышанын казынасынын орду ушул жер" дейт. Колунда өнөрү бар адам дубалдын бир тешик тешип туруп, уурулардын ичкери кирүүсүнө шарт түзөт. Падышанын казынасынан алтын, кымбат баалуу буюмдарын уурдап чыгып, аларды бир жерге бекитип коюшат. Падыша өзүнүн ким экендигин айтпай, уурулардын аттарын, жашаган жерлерин толук үйрөнүп, эстеп калат. Падыша жашыруун түрдө кайра сарайына келет да түндөгү болгон окуяны жакындарына айтып берет. Желдеттер ошол замат барып ууруларды кармап келет. Колдору байланган уурулар падышанын алдында титирешип отурушат. Алар аябай таң калышат, себеби түндө бирге уурулук кылган досу такта отуруптур. Түндө көргөндө адамды күндүзү көргөндөй тааныган ууру падышаны жазбай тааныйт. Ал: "Эй, жашырынган падыша, сакалыңды ойнотуп, жардам берчү кез келди. Бизди бул абалдан куткарып алып чык" деп жалбара баштайт.
Падыша урлардын бул нерседен сабак алгандыгын байкап, аларды экинчи мындай ишке барбоо шарты менен кечирип бошоттуруп жиберет. Мынакей балдар, жомок менен тааныштык. Демек, падыша кечиримдүүлүгү менен ушул жаман адаттардан ошол урууларды сактап калып, адал эмгек кылууга, өзүнүн оокатын таза таап жеп, үй бүлөсүн адал оокат менен багууга эмне кылган экен? Баштаган экен, эң жакшы ишти аткарган экен деп ойлойм. Анда эмесем силерге тапшырма балдар. Падыша урууларды эмнеге жазалабады? Падышанын ордунда болсоңор эмне кылат элеңер? Ушул суроолорго жооп бересиңер. Анда эмесем баардыгыңарга рахмат. Жоопторду күтөм.